Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп аткан бул Халва шоу программасы башталды. Катарыбызга жакыныраак келиңиз, анткени бүгүнкү оюндар мыкты болорун эсиңиздерге салып өтөлү. Сиздер менен мен Айпир Адамкулова кызматта болом. 1 саат катарыбызда болуп туруңуз дейли. Ал эми бүгүнкү биздин студиябызга келип, коноктор өздөрүнүн оюн тартуулап, сонун шоу жаратышат деген ойдобуз. Дароо сиздер менен тааныштырып баштасак. Бизде ырчы Азалия, Колчабалар. Колчабак болсоңалы. Азалия, азыр келатканда эле бүгүн ошко учмакмын деп калдыңыз да, эмнелер менен барат элеңиз? Кыз бурактын 40 жылдык юбилейи болот. Буюрса ошол 1-2 декабрда Ош жергесинде болот. Ошого катуу даярданып учмакпыз. Атайын биздин эфир деп калып калдыңыз, э? Ооба, бүгүн калып калдым. Жакшы, чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз, анан мындан чыгып алып эфирден чыгып алып кетесизби? Эртең учам. Жакшы. Анда ийгилик каалайлы дагы биз сиздин командаңыздагы дагы бир инсанды тааныштырып өтөлү. Кыргызстан курама футбол командасынын оюнчусу Мирлан Мурзаев бизде конокто. Кош келиңиз. Мирлан мырза, сизге мындай суроо. Мына Кыргызстанда жакында эле сонун оюндар болду, Япония менен, Тажикстан менен. Баягы футболду түшүнгөнүбүздө, түшүнбөгөнүбүздө аябай баягы сүрөп турдук. Анан мындай суроо. Негизи финалга, чемпионат оюндарына катышууга мүмкүнчүлүк барбы бизде? Эми дагы астында 3 оюн бар. Монголия келет, Мьянмага барабыз, Японияга. Биз азыр 2-месте, 2-орунда турабыз. Азияга түшүү үчүн биз 2 оюнду утуп, Японияга барганда аякта, кандай десем, гол киргизбеш керек да бизге. Наоборот, Япония көп киргизбеш керек, анан биз гол киргизиш керек да. Ошондо жакшы, эң жакшы командалар, 12 командага попал болсок, ошондо Азияга эме барыш мүмкүн да. Түшүнүктүү. Ийгилик каалайбыз, бардыгыңыз. Кол чаап коелу. Анан эмесе, сиздерди Азалия менен Мирлан мырза бизде бир команда болот. Сиздердин командаңыздардын атын коюшубуз керек. Ойлонуп көрдүңүздөрбү, кандай ат коебуз? Нейле? Чемпион? Чемпион. Чемпион, бололук деп чемпион. Демек, бул командага чемпион деген аты каралды. Азаматсыздар. Анда эмесе, биздин экинчи команданы тааныштырып өтөлү. Бишкек шаардык мэриясынын эл аспаптар оркестринин солисти ырчы Үмүтай Абдышева. Кош келиңиз, кол чабуулар. Үмүтай, сизде кандай жаңылыктар болот чыгармачылыкта? Чыгармачылыкта жаңылыктар ого эле көп. Бизде чыгармачыл инсандарда бир гана жаңылык болуш керек, алар клип тартуу жана ыр жаздыруунун үстүндө иштеш керек. Ошол эле учурда жеке жашоодо балким жаңылык деп бир нерсени айта алабыз, бирок менде андай жаңылык жок. Жеке жашоодо мен аткарып жүргөн түркчө Оф деген чыгарманын үстүндө иштеп, кыргызча котордук. Буюрса бүгүн запись кылабыз. Демек ошонун кыргызчасы чыгат, Мына ушул кишини которуп, ушул киши аранжировкасын жасап, ушул киши өнүмдү да жазат. Андан сырткары ошол мен кыргыздын кызымын деген аталыштагы дагы бир кыргызча жакшы чыгарма жазылып атат. Ал чыгарманы да бул киши жазып атат. Ошондуктан жөнөкөй көрүнгөнү менен аябай эле чыгармачылыгыма салым кошкон кишилердин бири. Жакшы, азаматсыздар дейли, анан ушул адамды эми тааныштырыш керек го, Аябай мактадыңыз. Оюнчу, аткаруучу, аранжировщик бизде Аман Айылчиев. Кош келиңиз. Мындай суроо да, Үмүтайдын көптөгөн ырларын жазат экенсиз, үнүн жазат экенсиз, аранжировкасын шөкөттөйт экенсиз, анан канча акча табасыз? Үмүтай бекер жазды. Неге бекер? Бекер азыр эч нерсе жок го? Мен кумир окшойм да. Келиңиз. Негизи акча табуу жагынан ар кандай болуп калат. Бир ырды шөкөттөө үчүн, аранжировка жасоо үчүн канча акча болот мисалы? Бир ырды жазыш, аранжировка, үнүн менен кошо жазыш үчүн $400 болот. $400, Мага деле бекер жазып беришти. Сиз бир жакшы сүйлөшүңүз керек экен. Бияка реклама болуп атат, көбүрөөк сүйлөп коелу. Жакшы, анда эмесе, Аман мырза, Үмүтай, сиздердин командаңыздардын аты кандай болот? Биз салттуу музыканы алып жүрүүчүлөр катары
Фольклор деп атадык. Фольклор, Анда фольклор командасына кол чабуулар. Анда урматтуу эле көрүүчүлөр, мына ушинтип таанышып алдык, бир аз сүйлөшүп алдык. Эки командабыз даяр, фольклор командасы жана бизде чемпион командасы бар. Эки команда бүгүн кызык оюн куруш керек. Бир команда утуп чыгат. Утуп чыккандар үчүн бизде көптөгөн белектер, приздер бар. Демек, кимиси ээ болот, алдыда биз баарыбыз биргеликте көрөлү, андыктан катарыбызда болуп туруңуз дейли. Ал эми дароо эле биз азыр биринчи оюнубузга кезек беребиз. Бул калппы же чынбы? Кеттик. Биз болсо Халва шоуду улантабыз, катарыбызда болуп туруңуз дейли. Ал эми командалар үчүн биринчи бул калппы же чынбы деген оюнубузду баштайбыз. Менде мына ушундай карточкалар бар. Карточкаларды эки командага берем. Артында чындык же калп деген сөздөр жазылуу. Эки команда бири-бириңиздерге көрсөтпөшүңүздөр керек. Азырынча мен көрсөтпөй сиздерге бирден карматайын. Келиңиз. Лаус. Жашырып коюңуздар эми. Мына ушул жерде жазууга жараша сиздердин командадан бирөөңүздөр бир окуя айтып беришиңиздер керек да. Калп же чын болушу мүмкүн. Анан бул команда же бул команда ошону уккандан кийин бул калп айтып атат, мен ишенген жокмун. Жоксо чындыгы окшойт, мен ишендим деп жооп бериш керек да. Анан каяк таап алган болсо ошол жакка балл ыйгарылат. Ал история кандай мындай? Узун болуш керекпи же мындай кыскача деле болобу? Айтып берсеңиз болот, 1-2 минут убакыт берилет да. Хорошо. Ана эмесе түшүнүктүү болдубу, ойношорду? Кимге? Бир карточка биз командасычы же мен эле айтам. Командаңыздар менен экөөңүздөр сүйлөшүп алып, кимиңиздер айтасыздар, азыр чечсеңиздер болот. Сиздерден баштайлыбы анда, Фольклордон баштасак уруксат бересиздерби? Макул, анда фольклор командасы, кимиңиздер бизге окуя айтып бересиздер? Үмүтай окуялар жакшы айтат. Жакшы, анда. Калпындагы, чынындагы. Анда бул жактуу калыңыз, Мен искусство университетинде мурдагы жылы канцелярияда иштегем. Ошол чынбы же калппы? Мына ушундай. Кандай ойлойсуздар? Калп. Калппы? Неге? Канцелярия болгондо не болуп калат? Канцелярия бул архивге тиешелүү. Чынбы? Иш кагаздар Может иштегендир. Балким жөн эле ошентип архивде бир нерсени калп айтып аткандыр айтып берет. Ойлоп көрүңүздөр, сиздерде да ошол нерсени айтып атса, значит чын. Бактанып турган. Чын калп, экөөңүз чыкканса тизилген. Экөө кайра таппайт. Чын э? Чын деп ойлойсуздар. Бул оталды чын. Чын дейт, анда сиздин жооп? ооба чын. Чын болуш керек. Ойчалар. Жакшы. Азырынча чемпион командасы туура тапты, эми булардыкын сиздер тапкан аракет кылыңыздар. Деңиздер, кимди айтасыз? Менде бир история болгондо. Ал кички кезимде мен эмеге баратканда мен көчөдөн бараткамда досторумач, досторума баратканда футбол ойнойм деп. Анан жанында күчүң бар болчу. Анан ал бирдемке мындай көрүп калгансып токтоп калды да, жанына барсам, короче, акча жатат экен. Акча где-то ал кезде где-то 1000 сомдой, 500 сомдой да, мындай 100 сомдук, 50 сомдук. Ошо чынбы, калппы? Таап алгам, ошо. Балким менен баратып, анан каякта акча отурду? Жерде. Жерде эле. Канча сом? Где-то 500 ушундай да, 1000 мындай чачылып жатканда. Көчөдө эле. Кандай ойлойсуздар? Мирлан мырза айтып баштаганда сиздер дароо эле калп деп баштадыңыздар. Балким атайын ошентип айтып сиздерди алдап атышы мүмкүн, э? Ушундай ойлогом. Анан акчаны алдыңар беле? Ооба. Акчаны алып туруп бардым базарга, игрушка алдым, мамама бердим, мороженое жедим. Күчүмө ама алып бердим. Там алып. Молодец деп сосиска бердим. Сиздердин жок, калппы чыппы? Калп.
калп деп ойлойсуздар экөөңүздөр тең анда сиздердин жооп чын болчу экен ай коңчалар бүгүн калпы чынбы оюнубузда чемпион командасына 1 балл коңчалар Неге 1 балл? 2 да. 2 жолу утпадык. 2-0 эсебинде азырынча Кайсы 2 жолу эки? утушту. Биз Ооба. таппадык башка. Силерде таап алгам да. 2-0 эсебинде чемпион командасы алды да. Азамат, сиздар оюн кызыктуу болуп атабы, жагып атабы? Мен мага эмесе- түшүнбөй калдым, да бир жолу ойнобойм. Баардык оюнду утулса эле ушинте бергенсиңер. Жакшы. Анда эмесе биз кийинки оюнубузду баштайбыз дароо эле. Алло, сен кайдасың деген оюнубуз. Алло, ты где деген анда эмесе кеттик. Анда эмесе эфирибизди улантабыз. Халва шоуну көрүп аткан болсоңуз, катарыбызда дагы да болсо болуп туруңуз. Анткени кызыктын баары алдыда. Бизде чемпион командасы жана фольклор командасы ат салышууда. Азыр биз чемпион командасынан Мирлан мырзанын аркасына сүрөттөрдү же сөздөрдү чыгарып беребиз. Сиз каякта экенин тапканга аракет кылышыңыз керек. Буга 1 минут убакыт берилет. Эгер сиз бат айтып берсеңиз, Мирлан мырза бат тапса, көп убакытты баягы коротпойсуздар да. Буга 1,5 минут убакыт берилет экен. Бир аз көбөйтүлүптүр, ошондуктан сиздерге жакшы мүмкүнчүлүк. Анда эмесе даярбызбы? Батыраак, Баштайбыз анда. Биринчи биздин жерди көрсөтүп берип койсоңуздар. Футбол ойнолгон жер болчу. Анан ошол жакта эң известный футболист чыккан. Ошол жерден. Стадион Өлкөдөн. Өлкөдөн бал биздеби? Жок, дүйнө жүзүндө. Дүйнө жүзүндө. Самый известный футболист. Бирок азыр карып калган. Пеле. Да. Жери? Бразилия. Кийинкиси. Мектептеги линейка дейт. Сөрүнү айтып койдуңар буга. Сизди көрмөй атса, сизге айтып бере атпайбы? Кет, кийинкиси. Бул да жер Кыргызстанда жайгашкан. Көлгө кирип барганда эле биринчи сонун жер. Шарча. Көлгө киргенде эле. Балыкчы. Да. Биз акыркы жолу кайсы жерге бардык? Ал жактан деген аябай жыргап бырдашат. Караоке. О, боже. Айтыңыз. Эркектер ошол жакка барып эс алган жакшырышат. Баня. Жок. Жок, аякта кыздар бийлешет. Подиумга чыгып алып бийлешет. Бар. Дагы? Стриптиз. Да. Стрип бар. Вакыт бүтүп калыптыр. Анда эмесе биздин чыккан суроолордун 4-өөсүн Мирлан мырза туура таптыр. Коңча коюңуздар. Эң жакшы. Оюн жактыбы сиздерге? Анда эмесе биз чемпион командасынан кийин фольклор командасына кезек берели. Эмесе кеттик. Анда эмесе биздин кийинки оюнчуларыбыз бул фольклор командасы азыр Үмүт ай тапканы турат, Сиз болсо айтып бериңиз. Анда эмесе биринчиси кеттик. Шаардан тышкары Тала. эс алуу күндөрү бар, эс алышат ал жакта. Шаардын сыртында. Жайлоо. Шаардын эле сыртында. Үйлөр, кичинекей үйлөр болот. Көбүнчөсү шаардык адамдар бар, ошол жакка барып дем алыш күндөрү бар, эс алат. 1 күн, 2 күн барып. Пансионат. Шаардын эле Кийинкиси деп кызык болот. Кийинкиси. Ат оюндары өтөт ал жерде. Ат майданы. Ошонун Ипподром. Жакшы. Биздин көл кандай көл? Чоң, керемет. Кандай көл? Кандай? Суу. Туздуу. Жакшы. Кийинкиси. Кийинкиси. Көлдүн эң айылы шаары. Каракол. Жакшы. Кийинкиси.
кийинкиси 2 жаштын баш кошуусу. ЗАГСы. Үйлөнүү той, свадьба. Кийинкиси. Кийинкиси. Не болот? Балдар. Бала бакча. Кийинкиси. Бүттү. Болду. Убакыт бүтүп калды. Көбүнчөсүн кийинкиси деп салдыңыз. Өзүңүз сүрөттөп берүү кыйын болуп калдыбы сизге? Жакшы, анда эмесе бизде фольклор командасы канча балга ээ болгонун азыр биз айтабыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде 4 дагы да болсо, сиздер дагы 4 балга ээ болуп турсуңуздар. Азырынча тең болду. Демек 3-1 эсебинде чемпион командасы дагы да болсо алды да кол чабуулар. Анда эмесе биз кийинки оюнубузду дароо эле баштайбыз. Бул буквоед деген рубрикабыз. Сонун оюн катарыбызда болуп турабыз. Буквоед рубрикабыз сиздерге түшүндүрүп өтөйүн. Азыр сиздерге көп суроолорду берем. Кимиңиздер ойнойсуздар, тактап алыңыздар, болгону экинчиңиздер жардам берип турсаңыздар болот, бирок бирөө дайыма ойнош керек. Көп суроолор болот. Болгону суроого жооп берип атканда мен командага бир эле тамга айтам, ошол тамгадан башталган жооп гана айтыш керек. Түшүндүңүздөрбү? Анда эмесе биз чемпион командасынан баштай берели. Сиздерге К тамгасы берилет. Ким Только К тамгасынан жооп бериш керек? К тамгасынан жооп бериш керек. Болотчу күлкүлүү болсо жакшы болот. Бат-бат жооп бергенге аракет кылыш керек. Бул жардам берип турса болот, Жардам берип турса болот, таппай калсаңыз. Сиз ойнойсузбу анда Азали? Анда эмесе кеттик, К тамгасы 1 мүнөт убакыт бар. Ысык көлдүн түбүндө ким жашайт? Карышкырлар. Итте эмне үчүн куйрук болот? Кыймылдаш үчүн. Балдар кум үстүндө эмне кылышат? Кубалашат. Сүйүүнү кантип билдирсе болот? Күлүп. Акчаны каяка сакташ керек? Кошелек. Суук тийгенде кантип дарыланса болот? К. Кастровое масло менен. Топоздор каякта жашайт? Көлдө. Досуңуздун туулган күнүндө эмне белек бересиз? Китеп. Жайында каякта эс алуу керек? Караколдо. Каша эмнеден жасалат? Куруттан. Түнкү клубка эмне кийип барыш керек? Көйнөк. Үмүт айынын чөнтөгүндө эмне бар? Капчык. Чоң апалардын огородунда эмнелер өсөт? Картошка. Кол чабуулар, убакыт бүтүп калды. Анда эмесе бизде чемпион командасында Азаля 13 суроого тең бирдей жооп бериптир. Кол чабуулар 13 суроого жетишти. Анда эмесе фольклор командасынан Үмүтай сиз ойнойсуз, сиздерге Ж тамгасы берилет. Анда эмесе 1 мүнөт убакыт кетти. Тиштерди ким дарылайт? Жабондор. Жугуштуу оорулар. Жебек курт. Дарбазада эмне деп жазылган? Жабок деп. Коркунучтан көз эмне болот? Жумулат. Эгер иштеген келбесе эмне кылуу керек? Жатыш керек. 5 жылдан кийин өзүңүздү ким деп көрөсүз? Жылдыз. Жылдыз. Ысык көлдөн кантип күйбөй койсо болот? Жабынып. Кардын алдында эмне жатат? Жашча. Жашылча. Бутерброд даамдуу болуш үчүн эмне кошсо болот? Жүгөр. Жүгөрү, Кошуналар эмнеге тынчтык сактабайт? Жатышпайт. Балдарга эмнени үйрөтпөө керек? Жаман айтканда. Смокингти кимдер кийет? Жигиттер. Өрт өчүрүүчүлөрдүн үнү угулуп жатса эмне кылуу керек? Жардамга деш керек. Убакыт келип жетти. Сиздер дагы 13 суроого жооп бердиңиздер. Азыр тең-тең эсебинде болду. Кол чабуулар. Анда бизде упайларды дароо эсептеп коелу, тең-тең болду. 4-2 эсебинде чемпион командасы дагы да болсо алдыда келди. Сиздерде маанай кандай? Маанай сонун. Жакшыбы, Жете элдүү тастар чемпион. Биз жана башында мен просто Үмүтай кошуп эле калдыкта куудум. Эми чынданасыз, Анда жакшы. Азаматсыздар дейли, биз болсо
кийинки оюнубузга кезек беребиз. Бул Канские львы деген. Не деген? Канские львы деген. Сонун оюнубуз бар, ушуга кезек берели. Ал эми биз көрсөтүүбүздү уланта берелин. Чай үстүндө отурган болсоңуздар, чайыңыздар даамдуу болсун дейли. Биздин оюн менен мындан да кызыктуу болуш керек. Азыр биздин Канские львы оюнубузда жыл сайын Кантта, биздин эле Кантта кадимки жакшы фестиваль өтөт экен. Ал жакта ошол баягы бир нерсени жарнамалоо боюнча. Эгер сиздер дагы мыкты жарнама кыла турган болсоңуздар, мына ушул фестивалга катышуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ошондуктан сиздерге мына ушундай буюмдарды тандап койдук. Мына ушул буюмдарды эки командага бөлүп берем. Сиздер ушуну жакшы жарнама кылышыңыздар керек. Бул кандай фантазия ойлоп тапсаңыздар дагы жарашат. Жазып алып бир канча убакыт берилет. Сиздерге 5 мүнөттүк ошону анан бир аздан кийин балким актер болуп аткарып бересиздерби, өзүңүздөр каалагандай. Анда эмесе командаларга сиздерге мына ушул предметтерди беребиз, буюмдарды беребиз. Чемпион командасы мына ушул скотчту. Бул болсо кадимки жана шар чыгаруучу оюнчу. Так кыргызчасын эмне деп аталат? Так кыргызчасын азыр интернетке кирип туруп табабыз. Анда эмесе сиздерге убакыт берилди. Биз бир аздан кийин жолугушабыз, ага чейин жарнама көрүп туралы. Ал эми азыр болсо биздин командалар даяр болуп калды. Өздөрүнө берилген буюмдарды болушунча азыр мактаганы турушат. Балким фестивалга катышып жакшы бир байгени алып калышы мүмкүн. Анда эмесе эки команда тең даяр, келиңиздер, анда сиздерден баштай берели. Фольклор. Сиздерге эмне берилген баштай берсеңиздер болот. Үмүтай, сиз бул камерага карап алып баштай бериңиз. Колумдагы кичинекей таякчага окшогон азыркы заманбап оюнчук, бул пузырек деп аталат. Биз муну кыргызчага не деп котордук эле? Тоголок шариктер деп котордук. Биз убагында, урматтуу телегөрчүлөр, жөн гана чикит менен ойносок, азыркы балдар ушундай заманбап оюнчук менен ойнойт экен. Эгерде баланын маанайы ачылбай жатса, балага мерим жетишпей жатса, анда тоголок шариктер аркылуу мерим төксөңүз болот. Балалык, жаш кезде ойноп алалык, пузырек менен чачышып, самын суу болуп калалык. Балдарга жакшы оюнчук, пузырек менен ойнодук, маанайыңды көтөрчү, шарик чачат, достчулук. Анда эмесе, урматтуу телегөрчүлөр, ушундай оюнчукту чуркап келип бекер алсаңыз болот. Кочо болот. Үмүтай, дароо ырда чыгарып турсуз, Мына ушундай сонун болуптур, мага жакты. Анда эмесе, силерге жактыбы? Жакты. Мен анчалык немногословно. Анда эмесе, сиздерден ким баштайт? Мен. Азалия, сиздерде скотч экен, ти камерага иштеп баштай берсиңиз болот. Салам. Эгерде сиздин үйүңүздөрдө сыныктар көп болсо, ушул 5 тамгадан турган скотч менен баарын чаптап, баардык сыныктардын баардыгын бириктирип койсо болот. Ошондой эле бул аял затына дагы керектүү нерсе. Муну жарым кичине алып туруп, кийимге жабышкан ак нерселердин баарын алса болот. Дагы эмнеге? Бул скотчту дагы үйгө келгенде скотч керектүү нерсе. Келинчек аялын көпчүлөгөндө мондай алып туруп, кесип туруп, мына келип туруп, оозун чаптап коет. Ал скотч керектүү нерсе. Кочо. Бул көрсөтүп койгон. Элдин баары эми ушул ыкманы колдонот го, үйдө. Азыр бизди көрүп аткан көрүүчүлөрдүн баардыгы аялын карап туруп эле минт баштадыш керек. Так, скотч какты эле деп. Алып келчи. Азаматсыздар, жакшы. Азыр эки командага тең бирден балл берилди. Эки жак тең сонун мактады. Кочоп койгойлу, өзү үчүн. Азыр болсо 5-3 эсебинде дагы да болсо сиздердин команда алдыда келе жатат. Оюндар жагып атабы? Ооба.
Жакшы экен. Ооба. Сиздергечи? Сонун. Сонун, э? Азыр жагып атсаңда дагы деле оюн ойной берели. Кийинки оюнубуз болсо бул читай по губам деп аталат. Билсеңиздер керек, э? Азыр оюн баштайбыз. Ада эмесе биз рубрикабызды баштайбыз. Биздин командалар даяр. Азыр чемпион командасынан Аза эле бул жакта тапканга отурду. Кулагында болсо кулакчын бар. Азыркы тил орусчалап айтканда наушник кийди. Биз бул жактан музыка коем, мен өзүм угулбайт эч нерсе. Эми Мирлан болсо таап бериш керек. Бизде экранга сөздөр чыгат. Ошол сөздөрдү гана окуп айтып беришиңиз керек. Болчу үнүңүздү катуу чыгарбаңыз, Сиз болсо эмнени угуп аткан болсоңуз айта бергенге аракет кылыңыз дейли. Даярсыздарбы? Бизге 90 секунд убакыт берилет. Анда эмесе кеттик. Сүйлөбөйсүң. Сөз менен, оозуңуз менен. Оозуңуз менен. Пансионатка. Подзарядка? Пансионат. Базарда. Билет. Бийлей. Карта ойноп. Карта ойнойт, гөл, эс алуу. Пансионат. Пансионат. Акырын сөйлөңүз, акырын. Билеп. Билет. Билеп келебиз. Билеп келебиз. Бийлеп келдим. Билеп келебиз. Бийлеп келебиз. Билеп келебиз. Акырын айтыңыз, акырын. Бийлеп келебиз. Следующий, давайте. Карта менен ойноп. Карта Карта ойноп. менен. Биз. Менен. Билет. Менен. Берет. Карта Карта. менен. Карта, билет. Менен. Билет. Берет. Карта менен. Карта, билет. Карта менен ойноп. Карта ойноп. Карта Акырын менен айтыңыз. ойноп. Карта. Не? Менен. Карта менен. Берет. Убакыт бүттү. Бизде убакыт бүттү, Аза эле. Болбоду, сиз баарын тапканга аракет кылыңыз. Мени берет. Менен деп коем, абайбы. Менен де гана тапкан жок бул жерде. 5 сөздү туура тапты. Билет эле дей берди. Менен. Азаматсыздар, ошого карабай 5 сөздү тапканга аракет кылдыңыздар. Анда эмесе биринчи команда ойноп бүттү. Биз бир аздан кийин жолугушабыз, экинчи команда менен ойнойбуз. Оюн дагы да болсо ошондой уланат. Ал эми бизде фольклор командасында бизде Үмүтай тапкан отурат. Ал эми сиз айтып беришиңиз керек. Мен музыканы койдум. Угулуп атабызбы? Значит, угуп атыптыр, унчукпай калды. Анда эмесе кеттик. Экөөбүз көлгө кеттик. Туалетке? Көлгө. Токто? Көлгө. Того? Акырда айтабыз. Көлгө. Төрткө? Көлгө. Ысы көлгө? Көлгө кеттик. Кеттик. Ысыганы. Ысыганы? Сүзгөнү. Сүзгөнү? Скутер. Менен. Скутер менен? Акырын айтыңыз. Ойногону. Ойнодук. Ойногону. Того? Ойногону? Азаматсыздар, колчобулар. Бардык сөздөрдү дароо таап койдуңузбу? Экөөбүз көлгө кеттик, ысыганы ойногону. Азаматсыздар, азыр бизде фольклор командасы алдына чыгып кетти. 90 секундка чейин бардык сөздөрдү тапканга аракет кылышты. Азаматсыздар, балл фольклор командасына берилди. Чемпион командасына 5, сиздерде 4 балл болду. Колчобулар. Азаматсыздар, анда эмесе азыр биздин достор дароо жаныбызда пайда боло калса, эмне кылмакпыз, мына ушундай оюндун кезекке келдик. Кийинки рубрикабызга кезек беребиз.
Сиздер экранды карап отурган болсоңуздар, анда Халва шоуну көрүп атасыздар. Биздин бүгүнкү студиябызда коноктор фольклор командасы жана чемпион командасы бизде конокто. Азалия, Мирлан Мурзаев, Үмүтай Абдышева жана Аман Айылчиевдер бизде конокто. Демек кызуу оюн жүрүүдө. Ал эми азыр болсо бизде кийинки оюнубуз мындай. Сиздерге бул команда бир тамга айтат. Ошол тамгадан башталган бир контактка досторго чалабыз. Сиздер дагы ошондой эле бул жака айтасыздар. Чалып бизде суроолор чыгат, мына ошол суроолорго 1 мүнөт ичинде ал досуңуз жооп бериш керек. Түшүнүктүү болдубу? Жакшы. Анда кайсыл командадан баштайлы? Азыр бул жак жогоруда оюнга жакшы жетишкен, сиздерден баштай берели. Фольклор командасына сиздер кандай тамга айтасыздар? Айтта сен. Бир тамганы айтыңыздар, ошондон башталган. Буйдан барбы контакт? Жок. Бу жок. Бу жок бе? Анда Дагы жок экен. Дагы жок экен. Мейли, Адан баштайлы. Тамгасын берилди. Аны эмесе сиздер кимге чаласыздар? Таба бериңиздер. Ал эми азыр болсо биздин экранга суроолорду чыгарып берип койсоңуздар. Мына ошол суроону сиздер досуңуздарга 1 мүнөт ичинде окуп берип, варианттары менен окуп берип, жообун алганга аракет кылышыңыздар керек. Көлдүн узундугу. Чалайынбы? Кимге чаласыз? Кыргыз радиосундагы Адилет Артыкбеков деген. Суроону окуп алыңыз, өзүңүз дароо А если суроону айта албасачы? Көлдүн узундугу. 119-та. билбей калса ал бир вариантын айтат, биз туура жообун же туура эмес жообун айтабыз. Несени часпайт. Азыр бизде Алло, Адилет, кандайсың? Жакшы, рахмат, өзүңүз кандай? Жакшы, Адилет, мен азыр Түз эфирде отурам, Любимый телеканалында. Ошол жерден бир досуңузга чалып, суроо сурайт экенсиң. Окуй берейин, 1 мүнөттүн ичинде жооп бериш керек. Ысык көлдүн узундугу А 119 метр, Б 182 метр, В 206 метр. Дагы бир жолу варианттарды айтып 119 метр, 182, 206. Так, билбейт экен, бирок бул жолу 206 деп көрөйүн. Макул, рахмат. Бир эле сурообу, ооба, бир эле суроо. Демек 206 деп жооп берди. Өзүңүз эле жооп беречи. Сиздики кандай? 119 метр. Эки вариантты тең алдык. Ысык көлдүн узундугу негизи чалган боюнча досу В вариантын айтты. Ооба. В вариантын 206 деди. А вариантты сиздер 119 дедиңиздер. Бирок тилекке каршы көтөң туура эмес болуп калды. 182 экен. Мынакей. Мына ушундай болду. Сиздерге оюн түшүнүктүү болдубу? Анда эмесе сиздер бул жакка тамга айттыңыздар эми. Кайсыл тамгадан башталган адамга чалсын? Ч. Ч? Чыдан карап көрүңүздөр эми. Азыр бизге экранга суроо чыга берсин. Суроо ошол эле окшош болчу. Болгону терең жери. Бар бекен контактыбызда? Барбы сен? Чыдан башталган. Менде деле бар экен. Кимге Чалдан. чалабыз анда? Акылдуусуна. Умнуракка чалсаң, умнуракка. Эң терең жериби? Чолпон Талипбек бар экен. Сен мен чалып коюн. Кимге? Сен карап көрсөң. Чыдан ким бар сенде? Чыдан? Менде Акылдуусын изделүү, Чика судьяды, Чарли, Чика, Чинара, Чопа. Келиңиздер батыраак, кимге чалабыз? Буганда сен чал. Тока билгениңге чал. Тулуп калайлы. Чалып атасызбы? Үнүн чоңойтуп коюңуз. Кимге чалып атабыз? Чика судья дейт. Чика судья. Досуңбу? Калыс окшойт, калыстык кылып бизге жооп берсин. Суроо мынакей жазылып. Бизде чакыруу кетип атат. Сиздер көрүп атасыздар, Халва шоу. Алба койсочу. Башка Мирлан Мурзаев. сен звонить эткөрчү. Башкага. Албай койду, Кимге чаласыз?
Чынар Эже дейт. Кыргыз Чалма. радиосу. Чынар Эже швея дейт. Ну, давайте. Келиңиз, кимге чаласыз да? Чолпонго. Кайсы чолпон? Талипбек. Чолпон Ырчы. Талипбек ырчыга чалып атабыз. Батыраак айтканга аракет кылыңыз, э? Алло, Чопа, привет. Как дела? Хорошо, это кто? Это Залия. Привет. Я сейчас сижу в прямом эфире. Можно, да, Урушча? Да. Я тебе вопрос задам один. Ответишь? Я сейчас в дороге и мне сейчас выходить. Батылы бир эле суроо. Кыргызча. 3 вариант болот. 3-өөнүн бирөөсүн тандайсың. 10 секунд калды. Ысык көлдүн эң терең жери. А 702 метр, 516 метр, 735 метр. Бирөөсүн баттан айта калсын. Бары эле близко го бири-бирине. 702, 516, 735. Азыр сага туура эмес жардам берип койсом дагы туура эмес болуп калат. Бирөөнү танда и все. 1-2-3 деп санасызбы? Ооба. 702 же 516. Убакыт. Все. Убакыт бүттү. Болуш керек. 516, все, спасибо. Түшүнүктүү. Акыркы секундтарда жооп араң таптык, э? Мен оюм башка. Мен да ушинтип 516 деди Чолпон. Нет, смотри, бул эме да 516 деди да. Бул өзүнүн вариантысын айтсын, 516 болсун. Анан биз өзүбүздүн вариантыбызды айтабыз. Жок, ошо эки вариант аласыңар да. айтып көрүңүздөр. 735 болушу мүмкүн. 735. Аны эмесе туура жообун азыр айтабыз. Досубузга чалганда Б вариантын туура деп жооп берди, өздөрү В вариантын туура деп жооп берип атышат. 735 деп. Ысык көлдүн эң терең жери сиздер ойлогондой эмес экен. Экөө тең туура эмес болуп калдыбы? Дагыдай эле. А варианты болчу 702 метр. болчу дейт. Түштөн Мына ушундай не болсо дагы колчоболу, баарыбыз туура эмес таптык. бөлдүктөр жок турбайбы? Бул жерде эч ким эч кандай упайга ээ болгон жок, балдарга ээ болгон жок. Жогорудагыдай эле бизде упай боюнча калды. Аны эмесе биз сиздерге берилген упайларды айтып коелу. Чемпион командасы жогорудагыдай эле 5 упайда, бул жак болсо фольклор командасы 4 упай менен азыр 1-1 эсебинде жетпей келе жатышат. Бирине аны эмесе биздин дагы бир оюнубуз бар, жылдыздарды табабыз деген. Кеттик. Халва шоу уланат, жылдыздарды табабыз. Биздин командалар мына ушинтип отурушту. Азыр Мирлан Мурзаев чемпион командасынан таба турган адам болуп отурат бул жерде. Сиз болсо айтып бересиз. Бул жака адаттагыдай бизде экранга жылдыздар чыгат. Бул дүйнөлүк болушу мүмкүн, Кыргызстандан болушу мүмкүн, балким жаныбыздагы адамдар болушу мүмкүн. Аны сиз сүрөтүп айтып беришиңиз керек. Ырымдап бересизби же актёрдук чеберчилигин көрсөтүп бересизби? Кыскасы, бул жак тапканга аракет кылыш керек. Аны эмесе баштадык. Биринчи ким болду экен? Көрөлү. Сладкий ноябрьда аткарган актер. Матрицада аткарган актер. Матрица. Киану Ривз. Дальше. Так, эң английский футболисттин аялы. Дэвид Бекхэм. Ошонун аялы. Жакшы, кеңси. Ырчы, Кыргызстан ырчысы. Так, кайсы сырдырда деле голоста биринчи место алды беле? Омарбы? Жок, голос. Калдым. Бар биринчи место эмес ошо. Так, этот пародист орустардын эме сакалчан. Россия. Бой кичинекей орустардын Россия. Сакалчан, бой кичинекей. Галустян. Кеңси. Биздин номер один этот Мотиваторы. мотиватор. Кыргызстандын эң биринчи мотиватору. Тура кой кыргызым. Гүлзат Балтбек. Дальше. Самая шикарная женщина в мире. Итальянка. Кинода аткарат актриса. Красавица. Белучи. Да. Можно дальше? Так, Фейсбукту ким ойлоп тапкан? Атын унутуп койдум. Фейсбук, WhatsApp ойлоп тапкан. Убакыт бүттү.
Как же его звали? жоогун таап албай калдыңыз. Цукерберг. Марк Цукерберг болчу. Азыр сиздер 4 суроого жооп бере алдыңыздар. Анда эмесе кийинки команда дагы мына ушундай шартта ойнойт, кеттик. Биз жогоруда 4 эсепке деп айтып алганбыз, бирок азыр кайрадан санап көрдүк. 5ти туура табышкан, 5 жылдызды азаматсыздар, кол чабуулар. Анда эмесе кийинки биздин командалар бул фольклор командасы. Эгер билбесеңиздер, кийинки деп кетсеңиздер болот. Мына ушундай шартта ойнойбуз. Анда эмесе биринчи биздин жылдызды чыгарып берип койсоңуздар, убакыт кетти. Кайсырда эле? Кийинки. Кийинки. Кийинкиси. Сени сүйөм чын Бебек жүрөгүмдөн. Атабеков. Кет кийинкиси. 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 Кийинкиси мен тааныбайм буларды. Кийинкиси. Биз Кара Балтадан көргөнбүз, дива алып баруучу. Чачы узун, Асыл Молдопото. Кече мурда күнү эле көргөнбүз. Жок, кийинкиси. 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 Жок калды. Мен чындыгында эле тааныбайм мен буларды. Тааныбайсызбы? Мен айтканда деле тааныбайм. Балким сиз таанымактырсыз. Валерий Меладзени билесиз да? Оңой болчу, звезды аралаш болчу да биздикилер менен. Валентина Шевченко эме да, Кыргызстандын эмеси да. Шевченко. Боксер да. Аны тааныйбыз. Валерий Меладзени бардык эле таанып болуш керек. Орус ырчысы, Дмитрий Маликов тоже. Бритни Спирс. Башаров деле эме да, кинозвезда да. Бритни Спирс дүйнөлүк ырчы. Мына ушундай болду. Эми ошентсе дагы кол чабабыз, азаматсыздар. Check. Check. Халва шоу сонун оюндар менен, сонун күлкү менен, сонун тамашалар менен аягына келип калды десек болот. Ал эми жогорудагы биз балдардын баарын эсептеп көрдүк. Упайлар азыр чемпион командасы 6 упайга жана фольклор командасы 4 упайга ээ болушту. Ошон менен бүгүнкү эфирде, бүгүнкү оюнда бизде чемпион командасы 6 балл менен упай менен алдыга чыкты. Кол чабуулар. Азаматсыздар, ал эми сиздерде болсо бүгүн активдүү жакшы ойногонуңуздар үчүн Zoldan United Барска сертификат барып пицца жеп келсеңиздер болот экен. Келиңиздер, бирден тапшырып коеюн экөөңүзгө. Азаматсыздар дейли. Ал эми сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Кайгырбайбыз, Сиздер үстүн акчабызга барып кошо отуруп жеп келиңиздер. Төртөөңүздөр, анан мени кошо аласыздарбы? Бирөөнү берип. Жок, бул жака, О, жакшы болот, кол чабуулар. Анда 2-2ден барып төртөөңүздөр, мени кошосуздарбы? Мен да чакырып болчу. Албетте барып пицца жеп келебиз. Ал эми сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Сонун оюн болду, Бүгүн бизде конокто дагы бир жолу айтып өтөйүн. Үмүт Абдышева Бишкек шаардык мэриясынын эл аспаптар оркестринин солисти, жана ошондой эле оюнчу, аткаруучу, аранжировщик Аман Айылчы бизде конокто болду. Жана ырчы Азалия Кыргызстан футбол командасынын оюнчусу Мирлан Мурзаев бизде конокто болду. Ыраазычылык билдирем балдарыңыздарга. Ал эми азыр баарыңыздар туруңуздар ойдо. Ойдо турабыз. Бизге 1 мүнөттүк музыка билейбиз. Eagle Double G.